Бишкектеги үрөй учурган жол кырсыгынан 21 жаштагы жүргөнчү көз жумду. Сузактагы кырсыктан кийин милиция жетекчилери иштен алынды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бретон көпөлөк рейди Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына 35 кыз жеткирилди. 12 апрелден 12 майга чейин Бишкек шаарынын аймагында Бретон көпөлөк аттуу профилактикалык иш-чара өтөдү. Милиция кызматкерлери интимдик кызмат көрсөткөн кыздар иштеши мүмкүн болгон жайларды, сауналарды, мейманканаларды жана ижарага берилген батирлерди текшерип жатышат. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, рейд башталгандан бери милицияга 35 кыз жеткирилди. Алар сүрөткө тартылып, манжаларынын изи алынып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң бошотулду. Милиция интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген адамдар же жайлар тууралуу маалыматы бар жарандарды 0701 700 251, WhatsApp 0312 43 73 75 жана 102 номерлерине кайрылууга болот. Анонимдүүлүккө кепилдик берилет. Булак баракелди. Урматтуу Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Бишкекте дагы бир үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Бүгүн 4 майда кечки саат 8 чамасында Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисинде жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу окуянын күбөсү билдирди. Анын айтымында Lexus менен Mercedes кагышкан. Катуу соккудан Mercedes жолдон чыгып бакты сүзгөн. Окуя болгон жерде тез жардам кызматы жана милициянын кайгыл кызматкерлери иштеп жатышат. Булак баракелди. Токмокто угулган 3 жаштагы кыз ооруканага түштү. Өгөй атасы кармалды. 29 апрелде Ысык Ата районунун Буденовка айылында 2021 жылы туулган жаран токмок жеп ооруканага түшкөн. Бүгүн 4 майда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул факт боюнча уруп сабап кыйноо менен кылмыш иши козголду. Тергөөнүн версиясы боюнча кызды өгөй атасы дайыма сабап келген. Кылмышка шектүү катары 1996 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак баракелди. Бишкектеги үрөй учурган жол кырсыгынан 21 жаштагы жүргөнчү көз жумду. Милициянын кайгыл кызмат башкармалыгы Бишкектеги Ибраимов, Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынын чоо жайын билдирди. Милициянын маалыматына караганда 4 майда таңкы 5:00 чамасында Ибраимов көчөсү менен түндүк тарапты көздөй бара жаткан 1995 жылы туулган жарандын башкаруусундагы BMW үлгүсүндөгү унаа Токтогул көчөсү менен кесилишкен жерден 1997 жылы туулган жаран башкарган Hyundai Elantra унаасы менен кагышкан. BMW үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүсү 2003 жылы туулган жаран кырсык болгон жерде каза болгон. Эки унаанын айдоочулары ооруканага жаткырылып, унаалар айып короого киргизилди. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак баракелди. Сузактагы кырсыктан кийин милиция жетекчилери иштен алынды. Сузакта балдарды автоунаа тебелеп кеткен окуяга байланыштуу райондук милициянын жетекчилиги кызматтан алынды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы 4 майда билдирди. Маалыматка караганда Сузак районунда болгон окуяны иликтөө үчүн түзүлгөн ведомстволор аралык комиссия жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгын чыгарды. Тактап айтканда, өткөрүлгөн иш-чара учурунда коопсуздук маселесин өз деңгээлинде камсыздабай жана алдын алуу иш-чараларын так жүргүзбөгөндүгү үчүн жалпы 12 кызматкер тартиптик жазаларын алышты. Алардын ичинен Сузак райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, анын орун басары жана иш-чара өткөрүлгөн аймакты тейлеген Октябрь аймактык милиция бөлүмчөсүнүн башчысы ээлеген кызматтарынан бошотулду. Бишкекте сойкуукана уюштурууга шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2 майда кечки саат 5-те Бишкектин
Радишева көчөсүндө сойкулкана бар деген маалымат милицияга түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу жөнөп кеткен. Аныкталгандай, көрсөтүлгөн даректе кыздар акы төлөнүүчү интимдик кызмат көрсөтүшкөн. Аталган факты сойкулукка жана бузукулукка көмөктөшүү менен катталган. Тергөөчүлөр сойкулкананы уюштурууга шектүү катары 1998-2004 жылы туулган жарандарды аныкташкан. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө жүрүүдө. Булак репортер KG.